Сооротуучу Кудай. 11-сентябрь. Адамдын Кудай менен жашагысы келбегенинин негизги себебинин бири анын жүрөгүнүн катуулашы. Кантип адам ушундай акыбалга келип калат? Мыйзамсыздыктын себебинен. Ошол мыйзамсыздыктын кайрадан кайталана беришинен. Баарынан да адам күнөөсүн кылбай коюуга күчү жетип туруп, аны баары бир жасаса, кечирүүгө кудурети жетип туруп, бирок кечирбесе, ырайым кылууга кудурети жетип туруп, бирок ырайым кылбаса, бара-бара адамдын жүрөгү мерез болуп катып калат. Шамуэл пайгамбар түшүнүктүү кылып Шабул падышага анын 3 күнөөсүн көрсөткөн: тил албастык, баш ийбестик жана каршылык көрсөтүү. Кудайга каршылык көрсөтө бергенде, Кудай ага жаман рухтардын таасир этүүсүнө уруксат берди. Бул абал тез эле депрессиянын агрессивдүү түрүнө айланып, Шабул жада калса, жакындарына да карата ачуусун башкара албай калды. Абийирдин чакырыктарын басуу коркунучтуу. Анткени Кудайдын жашоосунан акырындап алыстап, таш жүрөк адам болуп калуу коркунучу бар. Жаман рухтардын таасиринде калып, андан кийин адам өз абалын жана жүрүм-турумун башкара албай калат. Жашооңду анализдеп, кайсы учурда абийириңе каршы, ал аркылуу Кудайдын мыйзамдарына каршы чыгып жатасың, байкап көрчү.